Ассаламу алейкум, урматтуу достор, урматтуу агайын эже карындаштар, жана биздин каналдын ардактуу сүйүктүү подписчиктери. Сиздердин колдооңуздар менен акырындык менен биздин канал чоңоюп келе жатат. Биздин каналдын подписчиктери көбөйүп баратканы үчүн баарыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Видеону көрөрдөн алдын биздин каналга подписканы баса элек болсоңуз сизден сураныч. Биздин каналга подписка кнопкасын басып коюңузду сизден өтүнөбүз. Ал эми бүгүнкү видеодо биз сиздер менен Кыргызстандын бренди болгон Шоро компаниясынын негиздөөчүсү, Легенда суусунун кожоюну жана Супара этно комплексин жаратуучусу, ошондой эле Супара чуңкурчак эс алуу борборунун негиздөөчүсү маркум Табылды Эгембердиевдин бизнес насааттары тууралуу кеп кылып беребиз. Анда эмесе баштадык достор. Мен жумушка алууда адамдын профессионалдык жөндөмүнө караганда адамдык сапатына 2 эсе көп көңүл бурам. Мен ишкер эмесмин, жөн гана аткаруучумун. Мен үчүн эң жаман күн бул жекшемби. Адам иштегенде гана жашай алат деп ишенем. Мен үчүн эң кымбат нерсе бул убакыт. Мен шашып жашап жатам. Адам өзүнүн бактысы үчүн күрөшүш керек. Байлык эч качан акча менен ченелбейт. Эгерде адам өзүн баймын деп эсептесе, анда ал бай болот. Биздин өлкөгө миңдеген депутаттар эмес, миңдеген ишкерлер керек. Күн сайын убакыт ушунчалык бат өтүп жатат, кээде эч нерсеге жетишпейсиң. Уна бензин менен жүргөн сыяктуу эле ишкердин да мээси анын чөнтөгүнө жараша иштейт. Акча жок болсо баш дагы иштебей калат. Өзүңдү өнүктүрүүнүн жолу билим. Билим бул түбөлүктүү байлык. Аны жоготуп албаш керек. Табылды Эгембердиевдин Демкежи сайтына берген маегинде мындай деген сөздөр бар. Башты иштетиш керек. Ар бир адам өз мүмкүнчүлүгүнө жараша иш кылганы туура. Биз эмне үчүн максымдан баштадык? Ошол кезде бизде жер жок, же техника жок болчу. Мамлекеттен эч нерсе менчиктештирген жокпуз. Биринчи максымды жасаш үчүн апамдын Арашандагы үйүнөн баштадык. 3 жыл ошол жерде болуп, анан Бишкекке көчүп келдик. Колумдан эмне келет деп биринчи ойлонуп алып, жашаган шартына, адамдарга эмне керек деп ой жүгүртүп туруп бизнес баштаганым. Кыргыздар жалкоо калк эмеспизби? Бир жумушту баштаары менен эртеси эле байып кеткиси келет. Мал багып, койдун артынан ээрчип жүрө берген деле жалкоонун жумушу. Ал эми күн сайын тынбай иш кылыш, мисалы үчүн там салыш кыргыз үчүн бир азапта. Кытайга барып таң калдым. Уйгурлар буудай айдаганы менен чалгы чапканды билишпейт экен. Кыргыздарды жалдап чаптырышат. Тамсал десең кыргыздын жаны чыгат. Буудай чөп чапса жумуштун майынын чыгарышат. Менин айылымда деле баарына бирдей жер, бирдей шарт. Бирок бирөө 1000 кой айдап жүрөт. Бирөөнүн бир кою жок. Буга ким күнөөлүү? Жадамкайлык, сарамжалдуулук керек. Экономика деген сөздүн кыргызча мааниси сарамжалдуулук. Кыргыздын чөнтөгүнө акча түшсө той бергенге шашат. Бири-бирине кошумча берип жатып, арак ичишип болгон акчасын жок кылышат. Жакшы жашайын деген максат керек. Жөнү жок чыгымдарды токтотуш керек. Мен туугандарыма барганда, үшүсөң сен үшү, малың үшүбөсүн. Биринчи там салбай, сарай сал. Малың жылуу жерге жатып көбөйгөндө байлык өзүнөн өзү келет деп көп айтам. Илгери кыргыз урушканда мал жан аманбы дешчү. Биринчи малды анан жанды сурашчу. Чынында эле мал болбосо, ал заманда кыргыз кырылып калмакта. Ал эми Кытайда болсо сен тамак жедиңби деп учурашат экен. Ачарчылыктын азабын, кыйынчылыктарды көп тарткан калкта Кытайлар. Алардын дүркүрөп өнүгүп жатканын бир себеби ошондодур. Анан убакыт эң негизги байлык экенин көпчүлүгү билбейт. Андан кийин журналисттин суроосу мындай болот. Шан шөкөт демекчи, сизге да тойлорго чакыруу көп келсе керек. Бир күндө 3-4 жерден келет. Шартың, убактың барбы? Аны менен иштери да жок. Илгери тойго чакырылбай калсаң, мени киши катары санабайт деп таарынышчу. Анда иштемиш болуп коюп эле баарыбыз бош жүрчүбүз. Азыр болсо көпчүлүгүнүн жумушу бар. Анан да барган жериңе тажатып 10 сааттан ашык отурушат. Таарынсаң таласка кет деп көпчүлүк учурда барбай коем. Анткени менин убактым тар, ишим көп.
бай деген Европа өлкөлөрүндө да акчаны бизчелик ысырап кылышпайт. Ал сараңдыктан эмес, сарамжалдуулукка таянып калыптанган жашоо маданиятынан. Курсагы 200 грамм этке тоюп турса, 2 килограмм этти бышырышпайт. Бизчелеп килтейген устуган тартып үйүнө салып бербейт. Бирөө каза болсо 5-6 бээ союшуп, өзүнчө эле тойго айландырышпайт. Биз деле ошол тирүү жүргөн бээни байлык катары кабыл алсак, кийин бир керекке жарамак да. Анын көпчүлүгү түшүнө беришпейт экен. Журналисттин кийинки суроосу. Принцип деп калдыңыз, өзүңүз акчаны кандай принцип менен коротосуз? Мен акчаны эсептебеген кишимин. Чөнтөгүмө көп деле акча салбайм. Болгон каражатты өндүрүшкө салганга аракет кылам. Өзүмө бут кийим алсам да заарканып турам. Ушул акчаны өндүрүшкө салайынчы деп. Көп той бербейм. 50 жылдыгымда да берген эмесмин. Бала бакырага той берсем деле 50ден ашык киши чакырбайм. Чакырсам да 2-3 саатка чакырам. Конокторго көп барбайм. Өзүм да көп конок чакырбайм. Керектүү кишилер менен бизнес тууралуу сүйлөшөм. Бир ооз сөз менен айтканда, коноктордун санын болушунча кыскартганга аракет кылам. Бирок туугандарым үйүмө тынбай эле бат-бат келип турушат. Бирок алар менен чогуу чай ичкенде эле кобурашканым болбосо, көңүл бурбай өз ишимди кылып отура берем. Бизнес бул кумар сыяктуу адамды азгырат. Алдыга койгон мен үчүн кызык пландарым бар. Кычырап кийингенде галстук таганганды аябай жаман көрөм. Мына бу супараны 1,5 жылда курдум. Өзүм кошо өтүк кийип, баткак кечип иштеп жүрдүм. Супараны курганымдын негизги максаты кыргыздын илгерки маданиятын, жашоо шартын, каада салтын китептен эмес, көз менен көрсүн деген ой. Келген элдердин баары ыраазы болуп жатышат. Чет мамлекеттен келгендер таң калып, жарым саат сүрөткө тартып жүрүшөт. Алар жалтырак жултурактан тажап кыргыздын илгерки турмушун, тарыхын көргөнгө кызыгып келишет. Булактын суусуна очокко бышкан нукура кыргыздын тамактарын керемет даамына суктанышат. Супараны курганга көп деле каражат кеткен жок. Себеби таш топурак, камыш, чырпык ушул эле жерден чыкты. Мен үчүн акча көп мааниге эмес десем көпчүлүк ишенишпейт. Акча мен үчүн алдыга койгон максатыма жетүүгө жардам гана бере алат турган каражат. Мына достор, биз сиздер менен маркум Табылды Эгембердиевдин бизнес насааттары тууралуу кеп кылдык. Сиздерден сураныч, лайк басканды унутпаңыз жана каналга подписка басканды унутпаңыз. Бири-бирибизди колдойлу. Ар дайым жакшылыкта жарышалы. Ошондуктан сиздерден сураныч, биздин каналды кубаттап коюңуздарды сиздерден суранабыз. Ал үчүн сиздерден эч нерсе кетпейт. Болгону подписаться кнопкасын басып койсоңуз жетиштүү. Сизге мунун эч кандай оорчулугу жок. Урматтуу достор, сиздер эгерде ушинтип подписка кнопкасын баса турган болсоңуздар, бизге дагы да дем бересиздер. Бири-бирибизди колдойлу. Бири-бирибизди ар дайым колдоп, кыргыз алга гана кете берели. Биздин каналда жалаң гана адамга пайдалуу маалыматтар чыгат. Кудай буйрса, алдында эң кызыктуу видеолор күтөт. Биз буга кепилдик беребиз. Кийинки видеолордон көрүшкөнгө чейин сак-саламатта болуңуздар. Жыргалды адам, жол салга жыргалды. Бизнес кылган, иш кылгандан ашык нерсе бар бу жакта. Bir gana arman var atağın o duran kartayıp kaldım. Plan köp bırak jetti kalam go. Şaşıp yaşap atam jolları, şaşıp yaşap atam. 20 жылдан бери şu şoron ile butuna turgu salbay esi olup жүрдü emin kişine. Çöntöktü akça payda olup kalganda. Negisi biznesmenin meyesi çöntögüne yaraş işteyip bilesin ki. Maşında benzin yok жүрmey alat koy. Sen yukarı meyin iştep alat. Yani köp planları var kallar. Kızık. Adam jasabagan nerseler jasayım. Hiç kimle oyuna gelmegen nerseler jasagım kelek. Men de makolarga, çağırmaçlı adamlarga şunday ideyalar gelebilir eкен. İçkenim kımız, jegenim kozun eti, dem alganim butonun havası. İndermen var atağın. Jırgaldı. Ayva şoltaşkı çarabı. Amca çarabı, ayva şoltaşkı. Muğumda öyle. Kalkın ayva. Da? Hatta muğumda öyle. Bunu koydum. Oy gördün mü? Oy gördüm ama ya direkt oy. Anda muğumda. Çok rakta böyle. Anda bir yerde bunda uçaltımda da. Yani bir kol bile tutmuş. Kol tutmuş ya. İçi geliyor oydu. Allah'a tanrım.